Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык ырайымдуу Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында, бул дүйнө күндөн күнгө алсыз бузулган, жашоого күнөөгө батып турган учуру бир күндүн ичинде эмне иштер болуп кетээрин биз билбестен жашап келе жатабыз. Ушул дүйнөдө жашап жаткан бизди өзгөчө ырайымыбызды түшүнө тургандай кылып, түбөлүктүү үмүткө чакырып алгандыгыңыз үчүн, мындан аркы жашообузду бир гана сиздин сөзүңүз менен, ыйыктар менен биргеликте жашашыбыз үчүн, сөз менен жетектеп келгендигиңиз үчүн, ар дайым коргоп келгендигиңиз үчүн баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Бул саатта Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу кун төлөнүп куткарылууга ээ болгон адамдардын баардыгы чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды, сүйүүңүздү даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, баардыгыбызды мамилелешүүгө чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта ар бирибизди өзүңүз жетектеп, ырайымдуу колдоруңуз менен бизге жардамыңызды берип, ыйык рухтун жетеги менен жетектеп, күн сайын бизди жаңы жашоого жетектеңиз. Бул дүйнөдө жашап турган учурда шайтандын азгыруусуна, сыноолоруна кулап калбашыбыз үчүн дайыма бизди сөз менен бекемдеп берүүңүздү суранабыз. Куткарыла элек биздин бир туугандарыбыз, жакындарыбыз, тааныштарыбыз аларга сөздү жеткире тургандай кылып, көптөгөн адамдар куткарылууга кайтып келе тургандай кылып, Кудай өзүңүз жардам бериңиз. Ал үчүн сиздин эркиңиз биздин жашообузда аткарылышын каалайбыз. Дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга толгон ырайымыңызды жана сөзүңүздү уруксаат берүүңүздү суранабыз. Кайраттуулук менен сиздин сөзүңүздү көптөгөн адамдарга жеткирип, сиздин улуу иштериңизди аткаргандай бололу. Кимде ким ооруп жаткан болсо, алсыз болгон болсо, аларга күч кубат берип, мындан аркы жашоосун бир гана сизге тилалчаак болуп жашашына жардам бериңиз. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү ачып берип, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта дагы сизге таянуу менен бизге керектелүүчү сөздү жүрөктөрүбүздүн түпкүрүнө жайгаштырып берүүңүздү суранабыз. Баардыгын сизге тапшыруу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз. 영광
Кечигип келген бир туугандар үчүн орундуктар жок болгондуктан нары бери басып жүрүшөт окшойт. Ошондуктан ортодогу орундуктарды бош калтырбастан кийинки келе турган адамдар үчүн бошотуп койсоңуздар деп суранып кетет элем. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 16-17 аяттарды окуйбуз. Жакан 3-бөлүм 16-17 аяттар. Жакан 3-бөлүм 16-17 аяттар. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ушуга чейин окуйбуз. Жекшемби күндөрү биз сиздер менен биргеликте тирүү адамдар жана өлүк адамдар деген темада сүйлөшүп келе жатабыз. Биз сиздер менен бул дүйнөдө тирүү адамдарбыз, буга чейин өлгөн адамдар дагы бар. Тирүү адамдар бул дүйнөгө байланыш болгон үзгүлтүксүз жашоо менен жашайт, өзүнүн максатына умтулат, колунан келген иштерди аткарат. Үмүтү дагы бар, же болбосо ою дагы бар. Ал эми өлүк адамдар баардык нерседен ажырап калган адам. Өлгөндөр жаткан мүрзөгө, көрүстөнгө бара турган болсок, ал жакта уруш да жок, талаш да жок, бир дагы үн дагы жок. Ал эми бул ыйык жазууда айтылып аткан тирүү адамдар жана өлүк адамдар бул мааниде айтылган эмес, руханий жашоодогу тирүү адамдар жана өлүк адамдар жөнүндө айтылат. Адам ата Кудайдын астында күнөө кетиргендиги үчүн, тил албагандыгы үчүн анын жаны өлдү деп айтылат. Адам ата аркылуу төрөлгөн анын урпактардын баардыгы руханий жашоодо өлүк адамдар деп айтылат. Биз мыйзамсыз иштерибиздин негизинде өлүк адамдар элек, бирок Кудай бизди өзү тирилтип алды. Демек, куткарылган адам ал тирүү адам. Куткарылбаган адам руханий жашоодо мааниде ал өлүк адам. Өлүк адам Кудайдын эркин дагы эч нерсесин таанып биле албаган адам. Бул дүйнөнүн убаракерчилик жашоосу үчүн гана умтулган жашоо. Ошондуктан Римдиктерге жазылган кат 6-бөлүм 11-аятты карай турган болсок, күнөө үчүн өлүкпүз, ал эми Кудай үчүн тирүүбүз деп эсептегиле. Күнөө кетиргендиктен айкаш-чыгашта кадалган Ыйса Машаяк менен биргеликте өлгөнбүз. Анткени бир адам баардыгы үчүн өлдү деген аяттар аркылуу биз өлө турган күнөөбүз үчүн Ыйса Машаяк өлгөн. Демек, биз күнөө үчүн өлүкпүз. Ал эми Ыйса Машаяк аркылуу Кудай үчүн тирүүбүз. Кудай үчүн биз тирүү деп саналган адамдарданбыз. Ошондуктан тирүү адамдын жашоосу менен жашаганыбыз туура болот. Ыйык жазууда айтылган тирүү адам бул куткарылган адамдарды айтат. Куткарылган адам же болбосо тирүү адамдын жашоосу сөзсүз түрдө өлүк адамдын жашоосунан айырмаланат. Куткарылган Машаякчынын жашоосун тирүү адамдын жашоосу деп атайбыз. Машаякчынын жашоосу, куткарылган адамдын, тирүү адамдын жашоосу кандай жашоо? Ошол жөнүндө биз сиздер менен ой жүгүртүп, үйрөнүп келе жатабыз. 2-Корунтуктар 13-бөлүм 5-аятты карай турган болсоңуздар, өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, ишеним жолундасыңарбы? Өзүңөрдү өзүңөр сынап көргүлөчү. Өзүңөрдү өзүңөр текшерип көргүлө, сынап көргүлө деп айтылат. Ишеним деген ал ишеним, бирок ишеним
Кудайга жага турган ишенимби, Кудай кабыл ала турган ишенимби же жокпу, ошол жөнүндө жакшылап биле алышыбыз керекпиз. Ыйык жазууда дагы ошол ишенимдин көптөгөн түрлөрү жазылат. Жакып 2-бөлүмдө айтылат. Сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Сен мага ишенимди көрсөт, мен сага иштерим аркылуу ошол ишенимди көрсөтөйүн. Ишеним боло турган болсо, сөзсүз түрдө иштер менен коштолуп көрүнүшү керек. Бирок ишенимим бар деп, бирок кыла турган иштери эч бири жок боло турган болсо, анда ишсиз ишеним өлүк деп айтылат. Эмне үчүн? Анткени ишеним бар дейт дагы, ага дал келген иштери такыр эле жок адамдар дагы өтө көп. Андан сырткары калтырылган, кыйрап калган ишеним дагы бар. Ишеними бар, бирок абийирин таштап койгон адамдар. 1-Тимотей 1-бөлүмдө дагы айтылат. Ишенимди жана абийириңди таза сактагын. Анткени көптөрдүн ишеними кыйроого учураган. Ишеними бар, бирок таза абийири жок. Куткарылган адамдын абийири дагы таза болушу керек. Таза бойдон сакталышы керек. Бул дүйнөнүн адамдарында дагы абийир деген нерсе бар, бирок Кудайдын сөзүн эркин билбеген ошол абийир адам күнөө кетирген күндө дагы ошол күнөөгө байланыш кандайдыр бир өкүнүүсү да жок, же болбосо кыйналуу деген дагы нерсе жок болот. Эң башында ошол кетирген күнөөсү үчүн кандайдыр бир өкүнүч сезим пайда болушу мүмкүн, бирок кийин ал абийири кыйналууга дагы мындай берилбейт. Демек, ал ишеними кыйрап калган ишеним деп айтат. Же болбосо дагы бир түрү ишеними бар дейт. Ыйык жазууну үйрөнөт, бирок чындыкты таанып билбеген адам. Билими гана бар, бирок ишеними чындыкка байланышы жок адам. Ал калтырылган, же болбосо кыйраган, түйшүккө байланыш болгон ишеним. Ошондуктан адам баласы ооруйбу же оорубайбы, больницага барып, медосмотр аркылуу, текшерүү аркылуу өзүн диагноз кое алат. Ошондой сыяктуу эле биздин ишенимибиз кандай ишеним, ошону жазуу аркылуу текшерсек болот. Римдиктер 10-бөлүм 17-аятта ишеним уккан сөз аркылуу пайда болот. Ал эми уга турган сөз Кудайдын сөзү. Ишеним дагы бизге уккан сөз аркылуу пайда болот. Иероглифти карай турган болсок, адам Кудай сөзүн кабыл алат деген мааниде айтылат. Адам Кудайдын сөзүн кабыл алат деген маанидеги иероглифтер айтылат. Сөз менен өзүн диагноз кылып текшере алса болот. Куткарылган учурда ырайымдын негизинде куткарылган эле. Ал эми куткарылуудан кийинки жашоосунда анын жүрөгү акырындык менен өзгөрүлүшү керек. Мисалы үчүн урук отургузулса, анда ал сөзсүз түрдө үрөн жерге себилет дагы акырындык менен өсүп чыга баштайт. Марк жазган жакшы кабар 4-бөлүмдө 26-аяттан баштап айтылат. Биринчиден жер түшүм берет, а дегенде сабакты, андан кийин машакты, андан кийин машакты данга толтурат. Бул биздин руханий жашоодогу негизги маанилүү нерселерди чагылдырат. Куткарылган жашообуз, куткарылуудагы өзгөрүүлөрүбүз, андан кийин денебиздин өзгөрүлүшү. Кудайдын сөзү боюнча куткарылууга ээ болгон адам сөзсүз түрдө ал Кудайды сүйөт, бир туугандарды сүйөт. Бул дүйнөнү сүйбөйт. Кудайга болгон сүйүүсү бар болгондуктан бул дүйнөнү жек көрө баштайт.
Ошондуктан куткарылууга ээ болгон адамдын мүнөзү дагы сөзсүз түрдө өзгөрүлүшү керек. Куткарылууга ээ болору менен эле такыр эле периштелерге окшоп эле бир заматта өзгөрүлүп кетет деген сөз эмес. Үрөн себилген күндө дагы түнкүсүн уктайт, күндүзү турат, үрөндү кантип өнүп өскөнүн билбейт. Ошондой сыяктуу эле биздин жашоодогу өзгөрүүбүз акырындык менен өзгөрүлөт. Ал үчүн биз күндө чогулабыз, сыйынабыз, сөз үйрөнөбүз, Кудайды даңктайбыз, тил алчаак болуп жашаганга үйрөнөбүз, Кудайды даңктаганга дагы үйрөнөбүз. Анын негизинде биздин жашообуз акырындык менен Кудайдын сүйүүсү аркылуу өзгөрүлө баштайт. Анан Кудайдын жүрөгү биздин жүрөгүбүзгө орнойт. Акырындык менен Машаякка окшош жашоо менен жашай баштайбыз. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 5-аятта силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Анан Галатиялыктарга жазылган кат 4-бөлүм 19-аятта силерден Машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын деп элчи Павыл айтат. Энеси баласын төрөгөнгө чейин кандай азаптарды башынан өткөрөт. Андан кийин баланы чоңойтконго чейин, тарбиялаганга чейин, мүнөзүн оңдогонго чейин ошол процесстер болуп өтөт. Анда дагы көптөгөн азаптарды тартат. Галатиядагы бир туугандар дагы куткарылууга ээ болушкан, бирок Машаяктын мүнөзү көргөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан азап тартууга даярмын деп элчи Павыл алар үчүн кызмат кылып берген. Машаяктын мүнөзү, табияты биздин жашообузда өзгөрүлгөнгө чейин биздин жүрөктөрүбүз, биздин мүнөзүбүз дагы акырындык менен Машаякка окшош болушу керек. Ой жүгүртүүбүз дагы. Ошол себептер менен 2 Петр 1-бөлүмдө айтылат, Кудайдыкындай табиятка ээ болушуңар үчүн. Матай 5-бөлүм 48-аятта эмне деп айтылат? Асмандагы атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Адам кандайча Кудайга окшоп жеткилең боло алсын? Кудайдын сүйүүсүнө ээ болсо, Кудайдын өмүрүнө ээ болсок, анда Кудай кандай ыйык болсо, жеткилең болсо, биз дагы ага окшош болушубуз керекпиз. Кудай эч качан менин табиятыма жарымысына гана окшош деп айтпайт, толук кандуу. Анан Машаяк келгенде биздин денебизге чейин өзгөрүлөт дагы, Машаяктыкындай Кудайдын өзүндөй жеткилең денеге ээ болобуз. Цикада болгон өзгөргөнгө чейин дагы 7 жыл деген убакыт керектелет. Асманга учуп кетет. Ошондой эле курт көпөлөккө айланганга чейин кандайдыр бир убакыт керектелет, процесс. Курт жолбосо, гусеница бир нече убакыт өткөндөн кийин чегирткеге айланат дагы учуп жүргөн болот. Буларга керектелүүчү убакыт керектелет. Биз сиздер менен акырындык менен Машаякка окшош болуп жашашыбыз керекпиз. Машаяк келген учурда Филиппиликтер 3-бөлүм 21-аятта даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. Биздин денебиз Кудайдын өзүнө окшош даңктуу денеге өзгөрүлөт. Бул денеде биз эч качан Кудайдын астында бара албайбыз. Бизди биринчиден өзгөртөт. Жийиркеничтүү курт өзгөрүлүп, андан кийин жашынакай сонун көпөлөккө айланган сыяктуудай эле бизди даңктан ажырап калган денебизди Кудай өзүнүн даңктуу денесиндей өзгөртүп, анан кийин асманга алып кетет. Куткарылган чындык бул өтө эле керемет нерсе, билесиздерби? Мен күнөө үчүн өлгөн адаммын, ал эми Кудай үчүн тирүү адаммын. Бул дүйнө үчүн өлгөн адаммын, ал эми Кудайдын даңкы үчүн тирилген адаммын. Куткарылгандан кийин
биздин жашообуздун максаты дагы өзгөрүлдү. Анткени тозокко бара жаткан адам бейишке бара турган адам болуп өзгөрүлдү. Биздин багытыбыз дагы өзгөрүлдү. Анткени биздин канаттарыбыз пайда болуп, бүркүткө окшоп асманды көздөй уча турган адамдардан болдук. Күн сайын асманды көздөй умтула турган адамдар болдук. Ошол себептер менен Кудай үчүн тирүү адаммын деген чечкиндүү болушубуз керекпиз. Бул дүйнөдө жакыр болсом дагы, алсыз болсом дагы мен Кудайдын баласымын. Бир аз убакыт өткөндөн кийин Кудайдын даңкына ээ боло турган адаммын деп өзүбүздү ошого багытташыбыз керекпиз, чечкиндүү болушубуз керекпиз. Бүгүн тирүү адамдар жана өлүк адамдар деген чоң теманын алдында Кудайды сүйгөн адам деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Жакан 3-бөлүм 16-аятта биз сиздер менен окуп кеттик. Ыйсага ишенген адамдардын бардыгы эле жактырган аяттардын бири. Ыйсага ишенбеген адамдарды дагы бул аятты жакшы жатка билишет. Мен өзүм башыман андай нерсени өткөрүп көрбөптүрмүн, бирок чет мамлекетте аэропортто адам текшерүүдөн өткөрүп жаткан учурда сиздин ишенимиңиз эмне деп сураганда, мен Машаякка ишенем десе, анда сиз кайсыл аятты жакшы көрөсүз дегенде жыйынга барбаган адамдар эмне айтаарын билбегендиктен, анан алар ошол Жакан 3-бөлүм 16-аятты айтып башташат. Десе, болду, сиз текшерүүдөн өттүңүз деп аны өткөрүп коюшат. Анткени бардык эле адамдар жакшы көргөн аят Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, бул дүйнөнү деген бардык адамдарды сүйдү деп. Жакан 1-бөлүм 29-аятта ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган Кудайдын курмандык козусу. Дүйнөнү сүйдү деген сөз жаныбарлар, өсүмдүктөр албетте аларды да сүйгөн, бирок адамдардын жанын айтат. Менин жанымды сүйдү, өлүм орунан куткарып алды. Ошондуктан дүйнөдөгү адамдардын бардыгын бирдей сүйүүсү менен сүйдү. Ата энеси баласын кандай сүйүү менен сүйөт? Ата энесинин баласына болгон сүйүүдөн дагы артык сүйүү менен Кудай бизди сүйдү. Ышая китеби 49-бөлүм 15-аятта эмне деп айтылат? Аял эмчектеги баласын кантип унутмак эле? Өзүнүн курсагынан чыккан уулун аябай коймок эле. Мейли, алар унутса дагы, мен сени унутпайм. Ата энеси баласын унутуп койгон күндө дагы Кудай айтат, мен сени унутпайм, сени таштабайм. Бул ушунчалык керемет сөздөр экенин билесиздерби? Кудай ар бир адамдын жанын шунчалык баалайт, барктайт. Ошондуктан бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгын бирдей сүйгөн. Ошол сүйүүнү түшүнгөн адам, анда Кудайдын сүйүүсүн түшүнгөн адам болот. Адам. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн деген сөздүн мааниси мени сүйдү. Ал жөнүндө ыйык жазууда дагы жазып койду. Күбөлөндүрүү сөзү катары жазып койду. Көптөгөн сөздөр ошол жөнүндө күбөлөндүрөт. Асманды жана жерди жараткан Кудай өзү мени сүйдү. Мен күнөөкөр экенимди билип дагы ал мени сүйдү. Мени канчалык кемчиликтерим көп, алсыз адам экенимди көрүп дагы ал сүйдү. Сүйүүдө кандайдыр бир шарттар коюлабы? Аюп китеби 7-бөлүмдө дагы айтылат, сен ушунчалык баалагыдай, көңүл бургудай адам баласы ким? Эмне үчүн ага ушунчалык көңүл бурасың? Сүйгөн адамы боло турган болсо, дайыма ал сүйгөн адамы жөнүндө ойлонот, сагынат, ой жүгүртөт. Дүйнөнү жараткан жаратуучу Кудай, башкарган Кудай, даңктуу Кудай бизди ушунчалык сүйгөн. Күнөөкөр болгонубузга карабастан сүйөт. Адам баласы ал ким?
Кудайдан сурап көрүңүздөрчү. Мага ушунчалык көңүл бургудай мен киммен деп. Ышая 49-бөлүм 5-аятта айтылат: Кудай Теңир мени даңктады. Анткени мен Кудай үчүн ушунчалык баалуумун. Адамга эмне үчүн ушунчалык көңүл бурат? Эмне үчүн жүрөгү менен аны сүйөт? Өзүнүн жалгыз уулун бизди куткарып алыш үчүн айкаш-чыкачка өлгөнгө чейин жиберди элек. Бул кандай сүйүүнү түшүндүрөт? Бизге окшогон күнөөкөрдү, элестетсеңиздер, куртка окшогон биздин жашообузду эч нерсеге татыбаган бизди Кудай ушунчалык улуу сүйүүсү менен сүйүп алды. Биз үчүн өзүнүн жалгыз уулун жиберди, Ыйса Машаякты. Ыйса адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келди дагы бардык күнөөкөрлөр үчүн өзүнүн жанын берди. Күнөөкөрлөр өлө турган эң аянычтуу өлүм менен өлдү. Шылдыңга ээ болуп, бардык канын суусун төгүп бизди куткарып алды. 3 күндөн кийин ал кайрадан тирилди. Машаяк экенин бизге күбөлөндүрдү. Андан кийин дүйнө жүзүнө бардык адамдарга жакшы кабар сөзү күбөлөндүрүлүп бүткөндөн кийин ал кайрадан бул дүйнөгө келем деп убадасын берди. Ошондуктан Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн кандайча сүйдү? Бир мугалим окуучунун жаагына бир чабат экен. Анан канчалык ооруйт экен деп сураса, ал окуучу ордунан тура калып, мугалимдин бетин кайра эле ошондой күч менен чабат дагы, мына ушунчалык ооруду деп жооп берет. Мынча ооруду деп түшүндүргөнгө караганда күч менен ошону түшүндүрөйүн деди. Ошондой эле Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам гана түшүнө алат. Ал Кудайдын сүйүүсү канчалык керемет, улуу сүйүү. Ал улуу сүйүү мага дагы арналды деп ырдалат. Кудайдын улуу сүйүүсү менин жүрөгүмөн орун алды. Ыйсага ишенем деген сөз, ал Кудай мени канчалык сүйдү деген сүйүүсүн таанып билген адам. Эми ким ага ишенген боло турган болсо, өлбөсүн, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудайды таанып билген адам сүйүүсүн билбеген адамдар дагы өтө көп. Ооз менен айтат, күбөлөндүрөт, ырдайт, бирок чындыгында Кудайдын сүйүүсүн таанып биле албаган адамдар дагы өтө көп. Ошондуктан Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 8-аятта эмне деп айтылат? Машаяк биз күнөөкөр болуп турган учурубузда эле биз үчүн өлгөн. Өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Биз күнөөкөр болгон учурубузда, душман болгон учурубузда Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Түшүнүп жатасыздарбы? Аяусуз бизге окшогон күнөөкөр үчүн өзүнүн жанын бере турган бирөө барбы? Кудай бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Римдиктер 5-бөлүм 5-аятта ыйык рух аркылуу ошол өзүнүн сүйүүсүн жүрөктөрүбүзгө төгүп койду. Кудайдын сүйүүсүн түшүнгөн учурда ыйык рух түшүнө тургандай кылып өзү иштейт. Биздин жүрөктөрүбүзгө ошол сүйүүнү төгүп койду. Ага ишенген адам соттолбойт. Ишенбеген адам соттолду. Жазалана турган адам Кудайдын сүйүүсүн түшүнө турган болсо, ал эми жазаланбайт, соттолбойт. Анткени ишенген адам соттолбойт, түбөлүк өмүргө ээ болду. Түбөлүк өмүргө ээ болду, күнөөдөн арылды, же болбосо куткарылууга ээ болду деген сөздүн бардыгы бир мааниге ээ. Бизди куткарып алыш үчүн
Кудай өзүнүн жалгыз уулун бул дүйнөгө жибергенинин негизги максаты бизди куткарып алыш үчүн. Ошондуктан Жакан 3-бөлүм 18-аятта айтылат, ага ишенген адам соттолбойт. Эмне үчүн? Анткени биз соттоло турган сотко Машаяк өзү соттолду, жазага тартылды. Биз үчүн сот аткарылды. Ал эми ал чындыкка ишенбеген адам ал соттолот. Ишенбегендиги үчүн ал соттолот. Билесиздерби ошону? Кандай күнөө болбосун, Машаяк кечире албай турган күнөө жок. Бирок ошол Кудайдын улуу сүйүүсүнөн баш тарткан адам, аягына чейин ошол сүйүүгө ишенбеген адам ал соттолот. Ишенбеген адам ишенбеген күнөөсү үчүн ал соттолот. Өлүм жазасына тартылган адам. Куткарылган болсо, анда эмне болот? Кайрадан өлүм жазасына тартылбастан эркиндикке бошотулду деген сөз менен барабар. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү кандай сүйүү, ошол жөндө бүгүн кененирээк дагы ой жүгүртөбүз. Жакан жазган жакшы кабар 15-бөлүмдү карасаңыздар. 13-аятта айтылат, достору үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Өзүнүн досу үчүн жанын бере турган болсо, андан артык сүйүү жок болот. Бизге окшогон күнөөкөрлөрдү ал өзүнүн достору кылып алды. Түшүнүп атасыздарбы? Эгерде менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторумсуңар. Демек, Кудайдын сөзүнө тил алган адам Теңирдин досу боло алат. Өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Биз үчүн бирөө өз жанын берип өлө турган болсо, андан артык сүйүү жок болот. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүмдү чогуу ачабыз, 4-5 аяттар. Жаңы келишим 1185 бет. Эфестиктерге 2-бөлүм 4-5 аяттар. Чогуу окуйбуз. Бирок ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машаяк менен бирге тирилтти. Ырайымдын негизинде куткарылдыңар. Ырайымга бай болгон Кудай бизге болгон улуу сүйүүсүн. Ырайымга бай болгон Кудай бизди аяды. Мисал үчүн 100 жолу адамды өлтүрсөм дагы Кудай мени кечирип кой деп айта албайбы? Адам бирөөнү 100 жолу өлтүрүп коюп, анан кийин ал адамдан мени кечирип кой деп кечирим сураса, ал адам кечиримге ээ боло албайт. Адамды өлтүрүп коюп, анан кечирим менен эле баары бүтүп калса, анда адилетсиздикке жатат. Бирок Лука 18-бөлүмдү карасаңыздар, салык жыйноочу көкүрөгүн койгулап эмне деп айтат? Кудайым, мен күнөөкөрмүн, мага ырайым кыла көр деп сыйынат. Өзүн көкүрөгүн койгулап, мен күнөөкөрмүн. Ал эми ага салыштырмалуу фарисей айтат, эки колун асманга көтөрүп алып, мен бул салык жыйноочуга окшош адам эмесмин, мен талап тонобойм, жамандык кылбайм, ойноштук кылбайм, орозо кармайм деп Кудайга кайрылат. Бирок салык жыйноочу, мен ушунчалык көп күнөөкөр кетирдим, мындай күнөөкөрдүн мен биринчисимин, тозокко бара турган адаммын, бирок мага ырайым кыла көр деп сыйынат. Анан ошол салык жыйноочу акталды деп Кудайдын астында үйүнө
кайтып кетет. Адил адам катары үйүнө кайтат. Ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алгандыктан Кудай аны актады. Ошол чындыкка ишенген адамды Кудай адил кылат. Кудай өзүнүн адилеттигин берет. Биз Ыйса Машаякка ишенишибиз үчүн Ыйса Машаяктын алдында мен күнөөкөрмүн, бирок мени адилеттүү кылыш үчүн менин күнөөмдү ал өз мойнуна алды. 2-Корунтуктар 5-бөлүм 21-аятта күнөөнү билбеген Машаякты биз үчүн күнөө кылды. Ишенген адамга өзүнүн адилетин берди. Менин күнөөмдү Машаяк өз мойнуна алды. Ал эми Кудайдын адилеттигин мага берди. Биздин тагдырыбызды алмаштырып койду Кудай. Бул таң калыштуу нерсе эмеспи? Күнөөкөр экенибизди түшүнүп, бизге ырайым кыла көр деп кайрылган учурда Кудай өз ырайымын тартуулайт дагы бизди адилеттүү кылат. Канчалык улуу сүйүүсү экендигин карасак, айкаш-чыгачка кадалган Ыйсанын астында көптөгөн адамдар колу менен көрсөтүп, аны шылыңдап, анын бетине түкүрүшүп караганда Ыйса силерге атам көрсөтөт, силер дагы өз жазаңарды аласыңар деп айтты беле? Жок. Бул адамдарга дагы ырайым кыла көр, алар эмне иш кылып жатканын түшүнүп жатышкан жок деп Ыйса тескерисинче Кудайга аларды тапшырган. Бул адамдар тозокко бара жаткандыгын ойлогондо анын жүрөгү дагы ушунчалык ооруган. Бирок Кудайдын сүйүүсү адамдык сүйүүсүнөн такыр эле башка. Грек тилинде сүйүү деген сөз маанисине жараша башкача айтылат. Доско арналган сүйүү песра деп айтылат. Аял менен эркектин ортосундагы сүйүүнү эрос деп айтылат. Ал эми үй бүлөдөгү сүйүүнү сыраго деп айтылат. Ал эми Кудайга болгон сүйүүнү агапе сүйүүсү деп айтылат. Агапе сүйүүсү бул жеткилең сүйүү, шартсыз сүйүү, түбөлүк сүйүү, агапе сүйүүсү деп айтылат. Грек тилинде Кудайга болгон сүйүү өзгөчө сөз менен агапе сүйүүсү катары колдонот. Бул шартсыз сүйүү, түбөлүк сүйүү, ыйык сүйүү. Адамдык сүйүү бул жалган нерсе менен байланыш, шарттуу же болбосо эсеп менен байланыш болгон сүйүү. Мен бул адамга жакшы иш кылсам, демек ал киши дагы мени жакшы көрүшү керек, мага бир нерсе аткарышы керек деген эсеп же болбосо шарт коюлган сүйүү. Ал эми Кудайдын сүйүүсү эч бир шартка байланыш болбогон сүйүү. Кудайдын улуу сүйүүсү. Кудайдын улуу сүйүүсү менин жүрөгүмдөн дагы орун алды. Мага кубаныч тартуулады, шаттыкты тартуулады. Ал улуу сүйүү менин жүрөгүмдө тынчтыкты алып келген сүйүү деп ырдалат. Ошол сүйүү эми менин жүрөгүмдө жашайт. Ошол улуу сүйүү. Улуу сөз менен жеткире алгыс сүйүү бизди куткарып алды. Ал Кудайдын ырайымы болуп саналат. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсү бизди куткара ала турган сүйүү. Кудайдын сүйүүсү жок боло турган болсо, бир дагы адам куткарылууга ээ болбойт. Биздин куткарылуубуздун эң негизги маңызы болуп саналат. 1-Жахан 4-бөлүм 9-10 аяттарды карасак, Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча айкын болду.
Кудай бул дүйнөгө өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Ал аркылуу бизди куткарып алыш үчүн өлгөнгө чейин жиберди. Бизди куткарып алыш үчүн, тирилтиш үчүн. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Бизди элдештириш үчүн. Ошондуктан 1-Жакан 2-бөлүм 2-аятта айтылат: биздин күнөөлөрүбүз үчүн гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн ырайым курмандыгы катары берди. Душман болгон бизди Кудай менен элдештирейин деп сүйүүсүн арнады. Бир адамда чоң көйгөй бар. Анан бир адам бардыгы кечирилди, мейли экөөбүз элдешели деп колун сунса, тиги адам жок, кереги жок деп баш тартып кетип калат. Эмне кылыш керек? Чоң күчтүү мамлекет кичинекей бир мамлекетке кайрылып, сенин карыздарың бардыгын кечейин, экөөбүз эми бир тынчтыкта жашайлы дегенде кичинекей мамлекет мага кереги жок жардамың деп кайрылып кете турган болсо, анда эмне? Албетте, анда кичинекей мамлекетти өзүнө каратып алышы толук ыктымал. Ошондой сыяктуу эле биз Кудайдын астында күнөөкөр болгондуктан душман элек, бирок бизди Кудай өзү Ыйса Машаяк аркылуу элдештирди. 1-Жакан 4-бөлүмдү чогуу ачабыз. 1-Жакан китеби 4-бөлүм 16-аят. 1-Жакан 4-бөлүм 16-аят, жаңы келишим 1128-бет. Чогуу окуйбуз. Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн билип, ошого ишендик. Кудай сүйүү. Сүйүп жашаган адам Кудайдын ичинде жашайт. Кудай да анын ичинде жашайт. Кудай бизди сүйгөн сүйүүсүн биз таанып билдик. Анткени Кудай өзү сүйүү. Ыйык жазуу Кудай бизди канчалык сүйөт, ошол жөнүндө бизге ачып берет. Анткени ыйык жазуу бул Кудайдын сүйүү каты катары берилген. Элестетсеңиздер, жаратуучу Кудай өзү бизди сүйдү. Жөн эле сүйөм деп айта берсе, анда биз деле ишене албайт болчубуз. Бирок ыйык жазууда кандайча бизди сүйдү, ошону таанып биле ала тургандай кылып, өзүнүн сүйүү катын жиберип койду. Жакан 17-бөлүм 3-аятта түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудай жана Ыйса Машаякты таануу. Кудайды ыйык жазуу аркылуу тааныйбыз. Абсолюттук Кудайды биз тааныйбыз. Ыйса Машаякты таануу аркылуу. Ыйса Машаякты тааныганыбыз түбөлүк өмүргө ээ болгонубуз. Аны билбеген адам кантип ишенмек эле? Ишенбей туруп кантип Кудайга ишенмек эле? Билбей туруп кантип Кудайга ишенмек эле? Ошондуктан Кудайды таанып билгени, Ыйса Машаякты таанып билгени, ал түбөлүк өмүргө ээ болгону. Мурун мен биздин жыйында семинар өткөрүп жаткан учурда башка жыйындан бир 2 адам келет дагы, 2 аял. Анан ал диакон деген кызматка ээ боло албагандыктан кызматчы катары жыйында кызмат кылат экен. Экөө келип Кудайдын сөзүн угуп жатышат. Анан ал аял эмне деп айтат? Бул жыйынга келсем баардыгы эле куткарылдык, жогорудан төрөлдүк деп эле өздөрүн мындай текебер көрсөтүшөт экен деп. Ошондой бекен деп мен сурадым. Анан ал аял менен жеке өзүм собеседование кылып отуруп мындайча сурадым. Кудайды таанып билесизби десем, ооба, албетте тааныйм. Ыйса Машаякты да тааныйм деп жооп берет.
ишенесизби десем, ооба, албетте ишенем. Сүйөсүзбү десем, ооба, албетте сүйөм дейт. Анан канчалык деңгээлде сүйөсүз деп мен суроо узаттым. Балдарыңыз барбы десем, ооба, 3 уулум бар. Бирөөсү профессор, бирөөсү доктор, бирөөсү военный. Анан жакшы балдарым бар деп мактанат. Анан Кудайдын сөзүндө Матай 10-бөлүмдө ким уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес деп айтылган. Балдарыңыздан дагы Ыйсаны артык сүйөсүзбү деп жооп суроо узатсам, ал мага жооп бере алган жок. Эмне үчүн Кудай өзүн гана сүйгүлө деп айтат? Мен чындыгында уулумдан дагы Кудайды артык сүйө алган эмес экенмин деп ачык айтты. Эмне үчүн билесизби? Анткени сиз Кудайдын сүйүүсүн даана так таанып биле элек болгонуңуздан. Кудайдын сүйүүсүн таанып билбей туруп, өзүнүн жакшы көргөн кызынан да, уулунан дагы артык сүйө алмак эле. Кимде ким уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Анткени Кудайдын бизге болгон сүйүүсү өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн бул дүйнөгө жиберген сүйүү. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн кандай сүйүү экендигин биз жакшы билебиз. Эгерде Машаяктын бизге болгон сүйүүсүн таанып биле ала турган болсок, анда ата-энебизден дагы, уулубуздан, кыздарыбыздан дагы артык сүйө алабыз. Эртең менен бир адамга 100 миллион акча тапшырылды. Ушул акчаны кечке чейин кармап туруңузчу. Кечинде келип алып кетем. Эртең мененки тапшырган акчамды кайтарып бересизби десе, 50 миллион гана кайтарып берет. Эмне үчүн 50 миллион гана десе, мен кармап турган акым дегенде, макул, рахмат деп кайтып кетеби? Албетте жок. Ал туура эмес. 100 миллион тапшырса, аягына чейин 100 миллион кайтарып алышы керек. Кудайдан дагы өз уулун, кызын, ата-энесин артык сүйө турган болсо, анда ал татыктуу эмес. Бул албетте боло турган нерсе. Анан бул аял киши дагы жүзүндө караңгы орноду, караңгы түшүп калды. Шунчалык капа болду, анткени ал Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып биле элек болгондуктан. Оозу менен ооба, Кудайды сүйөм, Кудайды таанып билем деп айткан эле, бирок чыныгы Кудайдын сүйүүсүн таанып биле элек эле. Анан семинарга аягына чейин катышып, Кудайдын чыныгы сүйүүсүн таанып биле алдык. Бизди сүйгөн сүйүүсүн таанып билдик. God is love деп англисче айтылат. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятты чогуу ачабыз. Эң акыркы китеп Аян китеби 1-бөлүм 5-аят. Ошондой эле ишенимдүү күбө өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машаяк силерге ырайымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Андан кийинкин чогуу окуйбуз. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Бизди күнөөдөн арылтты. Күнөөдөн бошотту, эркин кылды деген сөз биздин күнөөлөрүбүздү жууп салды деген мааниге ээ. Бизди сүйгөндүктөн Машаяк биз үчүн төккөн кан аркылуу баардыгын жууп салды. Эми күнөөдөн бизди арылтты, бошотту, түбөлүккө бошотту.
сүйүүгө байланыштуу. Ошондуктан биздин куткарылганыбыз башка жолдор менен эмес, бир гана Кудайдын сүйүүсү менен. Биздин куткарылуубуздун негизи бул сүйүү болуп калды. Дагы бир китепти чогуу ачабыз. Петердин жазган биринчи каты, 1-бөлүм, 8-9 аяттар. 1117 бет. 1 Петр 1-бөлүм, 8-9 аяттар. Экрандан дагы карасаңыздар болот. 8-9 аяттар. Чогуу окуйбуз. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азырда ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Ыйсаны көрө элексиздерби силер? Бирок сүйөсүздөрбү же сүйбөйсүздөрбү? Сүйөсүздөрбү? Ооба, сүйөм деп жооп бересиздер го. Сүйө тургандыгыбыздагы далилдешибиз керекпиз. Азырда ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Ыйса Машаяк тирилгенден кийин эң эле биринчи ирет өзүнүн шакирттерине туруп көрүнөт, өзүнүн колдорун, кабыргаларын көрсөтүп. Эшиктердин бардыгы жабык болгондо дагы эшикти ачпастан кирип келет, анткени анын денеси эми тирилгендиктен. Ошондо шакирттердин арасында Томас жок эле. Шакирттердин ичинен эң эле кайгырган Томас эле. Анын аты Томас эле. Шакирттердин арасында дал ошол Томас жок эле. Шакирттер айтат, биз Ыйсаны көрдүк, өзү айткандай ал тирилди чынында. Дегенде Томас, кармап көрдүңөрбү? Десе, жок. Ай, көзүңөр менен эле кантип көрүп ишенесиңер? Кармап колуңарды тийгизип көрбөйсүңөрбү? Мен колум менен кармап тийгизип көрмөйүнчө колумду ишенбейм деп айтат. Өтө шектенген адам, шакирт Томас. 8 күндөн кийин Ыйса кайрадан келип көрүнөт Томаска. Мына колуңду тийгизип көр да ишенген адам бол. Томас, Ыйса мени кечирип кой, бирок кармап көрөйүнчү деп. Колдорун кармайт, кабыргаларына колун тийгизет. Анан ошондо Теңирим менен, Кудайым менен деп жооп берет. Ошондо Ыйса Томаска айтат, сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың. Көрбөй ишенгендер бактылуу. Сен көрүп ишендиң, бирок көрбөстөн ишенген адамдар бактылуу. Биз Томаска окшоп көрбөсөк дагы Кудайдын сөзү аркылуу Машаякка ишендик. Азыр дагы көрбөсөңөр дагы сүйөсүңөр, сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанып жатасыңар. Сөз менен жеткире алгыс Кудайдын сүйүүсү. Айкаш-чыгашта кадалган Кудайдын сүйүүсү. Сөз менен жеткире алгыс Кудайдын сүйүүсү. Таң калыштуу сүйүү, улуу сүйүү. Кантип сөз менен жеткире алабыз? Сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Ушунчалык даңкка байланыш. Бул дүйнөдө канча акча таптып деп эле кубанат, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин аны кубанычтын бардыгы өчүп калат. Ал эми Кудайдын берген кубанычы бул түбөлүк кубаныч. Түбөлүк бейишке барганда биз эмне менен алек болобуз деп ойлойсуздар. Аяктан акча да таппайбыз, жумушка дагы барбайбыз. Бейишке барганда эмне кылабыз? Кандайча ойлойсуздар? Эмне кылабыз дейсиздер? Ырдайбызбы? Чымчыктарга окшоп ырдап көрүңүздөрчү.
Азыр эле мен өйдө жактан түшүп келе жатсам, чымчыктар ар кандай үндөрү менен сайрап келе жатышат дагы. Андан кийин мен алардын тилин түшүнбөсөм дагы, ооба силер жакшы ырдайт экенсиңер деп койдум. Биздин даңктуу группабыз бейишке барганда да ырдашат. Бейишке барганда баардыгыбыз Кудайды даңктайбыз. Анткени бейишке барганда андан башка кыла турган ишибиз жок. Периштелер менен биргеликте түбөлүк Кудайды даңктайбыз. Бейишке баардыгыбыз көтөрүлүп бара жатабыз. Мени куткарып алган Машаякты мен түбөлүккө даңктайм, түбөлүккө даңктайм. Ушунчалык керемет, элестетип көрсөңүздөр гана. Күн сайын даңктайбыз. Сөз менен жеткире алгысылуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Бул кубаныч жок болуп кетчү кубаныч эмес, түбөлүккө сакталчу кубаныч. Биздин жаныбыз куткарылгандыктан кубанасыздарбы же кубанбайсыздарбы? Канчалык деңгээлде кубанасыздар? Башка бир жакка барып көрсөңүздөр, кубанган адамдарды көрөсүздөр. Эмне кыларымды билбей калдым, азыр ушунчалык шаттанып, бийлегим келип турат. Ошондуктан Кудайдын улуу ырайымына ээ болдук. Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм 14-аятты дагы чогуу ачабыз. Жаңы келишим 2 Корунтуктар 5-бөлүм 14-аят, 1170 бет. Экинчи Корунтуктар 5-бөлүм 14-аят. Анткени Машаяктын сүйүүсү бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Машаяктын сүйүүсү бизди бекемдейт. Сүйүүнү түшүнгөндөн кийин эми Машаяктын сүйүүсүнө байланган адам болом. Мисалы үчүн экөө бири-бирин сүйө турган болсо, сүйгөндүктөн экөө акылынан ажырап калганга чейин барат экен. Ошондойбу? Ошол сүйүүсү кечке улансаго жакшы, бирок ал сүйүү дагы бат эле муздап калат. Машаяктын сүйүүсү бизди милдеттендирет, же болбосо байлайт деген өзүнүн сүйүүсүнө байландырат. Машаяктын сүйүүсүнө байланып калам. Ал кандай сүйүү бизди өзүнө байлантып багындырып ала турган? Бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү. Бир адам кандайча бүт адамдар үчүн өлө алат? Адам ата бирөө күнөө кетиргендиктен баардыгы күнөөкөр болду. Ал эми бир Машаяк өзүнүн өлүмү менен баардыгыбызды тирилтти. Мага окшогон күнөөкөр үчүн ал өзүнүн жанын берди. Баардык адамдардын ичине мен, сиздер менен баардыгыбыз киребиз. Баардык адамдардын ордуна Машаяк өзүнүн жанын берди. Биз үчүн өлдү. Бирөө баардыгы үчүн өлдү, демек баардыгы өлүштү. Менин күнөөм өлдү. Кайрадан тирилген Машаяк эми менин ичимде жашайт. Машаяктын сүйүүсү бизди бекемдейт. 1 Жакан 4-бөлүм 19-аятта. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөлүк. Кудай өзү бизди биринчиден сүйгөндүктөн. Теңирди сүйөсүздөрбү же жокпу? Чынында эле сүйөсүздөрбү? Кандайча сүйөсүздөр? Кантип сүйөсүздөр? Асмандай, жердейби? Жок, биз сөз менен жеткире албайбыз. Ал бизди биринчи сүйгөндүктөн биз да аны сүйөбүз. Теңир бизди өлгөнгө чейин өз жанын берүү менен сүйдүк. Ал бизди сүйгөндүктөн биз дагы эми аны сүйөбүз.
ал сүйүүсүн актай ала турган жол жок. Забур китеби 115 бөлүм 3 аятта Теңирдин мага кылган бардык жакшылыгын кантип актайм? Теңир үчүн 100 жолу өлсөм дагы анын сүйүүсүн актай албайм. Мага окшогон күнөөкөр үчүн жаратуучу Кудай өзү бул дүйнөгө келип, менин күнөөмдү ал жууп тазалады. Ошондуктан 100 жолу Кудай үчүн өлө албасак дагы, жок дегенде бир жолу Кудай үчүн жашасак болобу? Ошондуктан Машаяктын сүйүүсүнө байланып жашайбыз. Мейли, Кудай үчүн мен куугунтукка кабылсам да, кысымга алынсам дагы мейли. Теңир үчүн жашай турган болсом, баары бир Теңир үчүн жашап, өлүп анын астына барам. Ошондуктан биз эми Теңирди сүйөбүз. Жакан 21 бөлүмдө 15 аятта кайрадан тирилген Ыйса Петерге келип айкашыгачка кадалган учурда Петерди карап, бул дагы Ыйсанын шакирти дегенде, жок, бул Ыйсаны мен тааныбайм деп 3 жолу адан баш тартат. Короз кыйкырганга чейин менден 3 жолу баш тартасың деп айтат. 3 жолу баш тарткандан кийин короз кукараку деп кыйкырат. Андан кийин тиги жака алыс барып шунчалык ыйлайт, өкүнөт. Мен Ыйсанын сүйүүсүнө шунчалык ээ болуп туруп дагы мен адан баш тарттым. Менимче Петр тооктун этин жеген эмес болуш керек. Анткени короз кыйкырган сайын ал өзүн шунчалык күнөөкөр сезип өкүнгөн эле. Жандай эмеспи? Кайрадан тирилген Петерге келет дагы, сен менден баш тартпадың беле? Сен мага караганда, башка адамдар караганда мени сүйөм деп айтпадың беле? Эми кандайча болду? Петр ошондо шунчалык уялып, эмне кыларын билбей. Бирок азыр эми чынында Машаякты сүйгөн сүйүүсү менен айтат. Анткени кайрадан тирилген Петр келгенде Ыйса Петрдин күнөөсү үчүн дагы өлгөндүгүн жакшы билген. Эми мен өлсөм дагы эч качан сенден баш тартпайм, Теңир дейт. Ооба, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң, Теңир деп жооп берет. Мен эми чындыгында сени сүйөрүмдү билесиң. Ооба, козуларымды кайтар деп. 3 жолу суроо жиберет, 3 жолу Петр окшош суроосуна жооп берет. Менин козуларымды кайтар деп Ыйса айтат. Машаякты сүйгөн адамдарга козуларымды кайтар деп айтат. Петр Машаяк үчүн өмүр бою Теңир үчүн кызмат кылып өтөт. Анан акырында Римге барып, башы алынып өлүнгөн адамдардын бири. Жакшы кабарды гана таркатып тим болбостон, Машаяк үчүн ал өлгөн адам. Биз дагы Петерге окшоп сөзсүз түрдө кызмат кылганыбыз ал туура иш болот. Ошондо гана Кудай биз үчүн даярдап койгон түбөлүк даңкка ээ боло алабыз. Петерден сураган Теңир азыркы учурда бизден дагы сурайт. Азыркы саатта ар бирибизге кайрылып мындайча сурайт: сен мени сүйөсүңбү? Бул дүйнөдөн дагы, бардык нерседен дагы мени артык сүйөсүңбү деп сурайт. Сиздер жооп беришиңиздер керек да. Жалган эмес, болгондой жооп беришиңиздер керек. Петр, буга чейин мен сенден баш тартып сени сүйө алган эмес элем. Эми мен чынында сени сүйөрүмдү Теңир өзүң билесиң. Биз кандайча Кудайды сүйөбүз? Кудай өзү бизди жакшы билет.
Кудайды сүйөрүбүздү Кудай өзү билет. Жүйүттөргө кайрылып айтат: силерден кызматыңарды каалаган жокмун. Силер Кудайды кандайча сүйөсүңөр, ошону билдим. Израиль эли Кудай тандап алган эл эле, бирок чын жүрөгүндө Кудайды алар сүйө алышкан эмес эле. Эгерде адам Кудайды сүйө турган болсо, кандай сүйүү менен сүйөт, Кудай аны өзү жакшы билет. Теңир өзүн сүйгөн адамдарды билет. Биз канчалык аны сүйөбүз, аны дагы жакшы билет. Биз Кудайды сүйгөндүн ордуна башка нерселерди сүйгөнүбүздү дагы ал жакшы билип турат, көрүп турат. Матай 22-бөлүмдө карасаңыздар, 37-38 аяттарда, келиңиздер чогуу ачабыз. Чогуу ачкан жакшы болот. Матай 22-бөлүмдө чогуу ачабыз. Матай 22-бөлүм 37-38 аяттар. Ыйсага мындай деп жооп берди: Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен Кудай Теңириңди сүй. Канчалык деңгээлде сүй деп айтат? Кандайча дейт? Чын жүрөгүң менен. Калтырып койбостон, бүт жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Бардык нерсең менен, бүт жашооң менен сүй. Эмне үчүн? Анткени Кудай биринчиден бизди сүйгөндүктөн, бардык өзүнүн жанын бергенге чейин даяр болуп бизди сүйгөндүктөн, биз дагы ага жооп кайтарышыбыз керекпиз. Ошондо туура болот. Бир адам башка адамды шунчалык сүйөт дагы, ал адам сүйүүсүн түшүнүп, кичинекей эле сүйүүсүн арнап койсо, ал туура эмес. Эки жүрөк бири-бирине дал келгенде гана чыныгы баарлашуу болот. Ыйсанын сүйүүсүн карап көрүңүздөр. Бизди кандай сүйүүсү менен сүйдү эле, биз дагы аны ошол сүйүү менен сүйгөнүбүз туура болот. Ошондуктан Кудай айтат: чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Анткени ушул эң маанилүү осуят. Куткарылган адам гана бул осуятты аткара алат. Кудайды таанып билбеген адам кантип аны чын жүрөгү менен сүйө алмак эле. Лука 14-бөлүмдө 25 аятта айтылат: буну деле чогуу ачалы. Лука жазган жакшы кабар 14-бөлүм 25 аят. Лука 14-бөлүм 25-тен 27-ге чейин мен окуп берейин. Ыйса өзүнүн артынан ээрчип келе жаткан элге бурулуп мындай деди: ким мага келип, бирок ата-энесин, аялын, балдарын, ага инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө, ал менин шакиртим боло албайт. Ким менин артынан өз айкаш-чыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Бул аяттарды карасаңыздар, көптөгөн адамдар Ыйсанын артынан ээрчип бара жатты. Бирок алардын ичинен канчасы чын жүрөктөн Кудайга кайрылып келишкен эле. Мага келген адамдар ата-энесин, аялын, балдарын, ага инилерин, эже карындаштарын жана өз өмүрүн менден артык көрсө,
анда менин шакиртим боло албайт. Өзүн жек көрүп, алардын баардыгын жек көрүп, анан мени элчи деген мааниде эмес. Алардан дагы мени артык сүйө алабы? Ата-энесине караганда Кудайды биринчиден сүйө алабы? Кээ бир адамдарга айтабыз, Африкага кызмат кылганы бар. Африкадагылыктар биздин ак кишилерди жакшы көрө беришпейт. Сөз укканга караганда give me please, мага бир нерсе бер деп бир нерсени алганды гана каалашат. Анан африкалыктар бизге сөздү гана үйрөткүлө деп айтышат. Африкадагы 38 мамлекетте 900дөн ашык биздин пасторларыбыз бар. Сөздү адамдарга жеткире тургандай кылып биз бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз. Ал эми жакшы кабар таркатуу ишин алар өзүбүз таркатабыз деп айтышат. Африкага миссионер катары бар. же болбосо тетиги түштүк тарапка, түштүк Америка, же болбосо кедей мамлекеттерге миссионер катары бар десең, алар айтышы мүмкүн, жок, мен ата-энем үчүн бара албайт экенмин, балдарым үчүн бара албайт экенмин, үй бүлөмдү таштап кантип бармак элем? Кээ бир адам айтат, мен Теңирдин артынан ээрчиймин, бирок алар менен ата-энем менен коштошуп анан барайын. Коштошом деп анан кийин аларга байланып, Теңир үчүн кайрадан чыга албаган адамдар дагы бар. Мен атамды көргө коюп, анан кийин сенин артыңдан ээрчийин дегенде, өлгөндөрдү өздөрү кое берсин. Сен менин артымдан ээрчигин. Теңир үчүн өзү сүйгөн ата-энесин, балдарын, ага-инилерин, эже карындаштарын таштап коюшу мүмкүн. Аны биз кандайча кабыл алышыбыз керекпиз? Мурунку учурда миссионерлер, Кореяга келген миссионерлерди карасак, алар өлгөнгө чейин даяр болуп Кореяга жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн келишкен. Биз Кореяга өлүш үчүн келгенбиз деген миссионерлер дагы бар эле. Алар жакшы кабар таркаткандыгы үчүн бизге дагы ошол жакшы кабар сөзү кирген, ишенген адамдар пайда болгон. Ким менин артымдан өз айкаш чыгачын көтөрбөй ээрчисе, ал менин шакиртим боло албайт. Ошондуктан биздин пасторларга эмне деп үйрөтөм? Конференция болгон учурда биздин лозунг, биздин урааныбыз бар. Биз жакшы жашоо үчүн умтулбайбыз. Теңир үчүн, жакшы кабар үчүн өлө турган жерлерге барууга даярбыз деген. Эгерде насаатчыларыбыз, пасторларыбыз ошол жакта жакшы кабар таркатып жатып өлүп кала турган болсо, анда алар жакшы өлүм менен өлгөн болот. Элчи Петрди карасаңыздар, Петр канчалаган кыйынчылыктарды башынан өткөрдү эле. Анан жыйынтыгында Римге барып, ошол ишенген адамдардын киносун карай турган болсок, Римде аяосуз машаякчыларды өлтүрүшкөн. Императордун убагында Римдин ичинде, шаарлардын ичинде ишенген адамдарды өрт менен өрттөп өлтүрүшкөн. Андан кийин машаякчыларга жалган жала жаап коюп, аяосуз өлтүрүшкөн. Алардын баардыгы чогулуп, адамдардын этин жеп атышат, кандарын ичип жатат деп жалган сөздөр менен. Алардын баардыгын өлтүрүшүбүз керек деп
ошонун жыйынтыгында көптөгөн адамдар, ишенген адамдар өлүмгө дуушар болушкан. Ошол жерге, ошол бунт болуп жаткан жерге элчи Павыл жакшы кабарды таркатыш үчүн барган. Көптөгөн адамдарга жакшы кабар жетиши керек деген максатта. Таң атканга чейин Рим шаарына бара жаткан нерсеси дагы кинодо чагылдырылат. Анан астында көргөндө теңирден келе жаткан Ыйсаны келе жатканын көрөт. Теңир каякты көздөй бара жатасың деп сурайт. Башка адамдарга жакшы кабар таркатканың дагы жакшы, бирок мен үчүн өлгөнүң дагы жакшы деп жооп берет. Сен калтырып койгон айкаш-чыгашты мен алыш үчүн бара жатам, дейт. Мына мен Петрмин деп Рим шаарына келет. Мени өлтүргүлө. Биздин теңир айкаш-чыгачка кадалган эле. Ал эми мен айкаш-чыгачка теңир үчүн өлгөнгө дагы даярмын. Жакан 21-бөлүмдө Ыйса Петрге карай айткан сөзү бар эле. Карыганыңда колуңду сунуп бересиң. Айкаш-чыгачта кадала тургандыгын Ыйса алдын ала билген. Сени башка бирөө байлайт да каалабаган жагына алып барат деп айткан. Ошол сөздү окуган учурда эмне үчүн сен үчүн теңир өлүшү керек эле деп түшүнчү эмес элем. Элчи Павылды карасаңыздар. Шунчалык жакшы кабарды кыйынчылыктарга карабастан адамдарга жеткирип өтүрүп, анан эң акырында Римге барып 2 жыл бою ал кылмышкер катары жашайт дагы. Кичинекей бир темирден жасалган жерде отуруп, эртеден кечке чейин адамдарга жакшы кабар сөзүн таркаткан. Эң акырында анын башы алынып өлтүрүлгөн. Мен Римге барган учурда ошол элчи Павыл жайгашкан жерин көрсөтүшкөн. Көк чыттанган, ичинде чычкандар басып жүргөн жер. Эң акырында анын башы алынат дагы, башы жерге тоголонуп алыска узаган деген нерсени дагы айтып беришкен. Аяосуз өлүм менен аны өлтүрүшкөн. Андан сырткары Испанияга барып жакшы кабарды таркатам деген каалоосу бар эле. Жетиби же жеткен жокмун мен жакшы билбейм. Бирок эмне үчүн Римде 2 жыл гана жакшы кабарды таркатып кызмат кылып, анан Кудай аны өлтүргөнгө уруксат берген эле. Элчи Петр дагы, элчи Павыл дагы карыганга чейин, такыр эле алсыз болуп калганга чейин жакшы кабарды таркатканга, кызмат кылганга жол берсе болот эле го, бирок эмне үчүн башын алдырып Кудай өлтүргөнгө уруксат берген эле деп мен түшүнчү эмес элем, бирок азыр түшүнөм жакшы. Элчи Павыл көптөгөн машаякчылар, көптөгөн насаатчылар үчүн үлгү катары өзү көрсөткөн. Элчи Павылдай даанышман адам жок, анткени жаңы келишимде ал 14 китеп жазган адам. Ыйса Машаяк элчи Павылдын ичинде иштеген. Галатиялыктар 6-бөлүмдө Ыйсанын жараатын өзүмдүн денемде алып жүрүм дейт элчи Павыл. Элчи Павыл батыраак теңирдин астына кетип калсам экен деген каалоосу шунчалык чоң эле. 2-Тимотей 4-бөлүм 6-аятта айтылат: мен курмандыкка чалынуунун алдында турам.
Мен бул дүйнө менен коштошор убактым келди. Мен жакшы күрөштүм, ишенимди сактадым. Жарыштын аягына чыктым. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып турат. Адилет сот, Теңир аны мага ошол күнү берет. Эмне үчүн деп мен көп ойлондум. Анткени Теңир биздин кызмат кылганыбызды да каалайт. Андан сырткары Теңир үчүн өлгөнүбүздү дагы каалайт. Анткени Теңир биздин ага болгон сүйүүбүздү каалайт. Мен сен үчүн өлдүм, сен мен үчүн эмне кылганга даярсың? Жок дегенде мени сүй деп суранат. Ошондуктан элчи Павыл 2 жыл гана Римде кызмат кылып, жакшы кабарды таркатып, андан кийин баш алынып өлүнөт. Ошол менен анын иши аяктайт. Бирок элчилердин иштери аягына жете элек. Элчилердин иштери деген сөз ыйык рухтун иштери, жыйындын аткарган иштери. Элчи Павыл 2 жыл бою Римде жакшы кабарды таркатып отуруп, андан кийин өлгөнү бул 2000 жылга созулган машаякчылардын тарыхын чагылдырган. Элчилердин баардыгы карып, картайып өлгөн адамдар жок, баардыгы аяосуз өлүм менен өлтүрүлгөн. Ошондуктан биз дагы колдон келишинче Кудай үчүн кызмат кылып жашашыбыз керек. Ошол Кудайдын бизди куткарып алганынын негизги максаты болуп саналат. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүмдү чогуу ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 35 аяттан баштап мен окуп берейин. Бизди машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылаңачтыкпы, коркунучпу, кылычпы? Ыйык жазууда жазылгандай, сен үчүн бизди күн сайын өлтүрүп жатышат. Биз алар үчүн мууздала турган койлордой сыяктуубуз. Бирок мунун баардыгын бизди сүйгөн Кудайдын күчү менен жеңебиз. Анткени Кудайдын Теңирибиз Машаяк Ыйса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учурда, келечек да, бийик да, тереңдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенем. Бизди ким Машаяктын сүйүүсүнөн ажырата алат? Баштапкы жыйындар, элчи Павылдар канчалаган кысымга, куугунтукка алынган эле, билесиздерби? Биз аны сезе албайбыз. Азыр жакшы кабар таркаткандыгыбыз үчүн бизди түрмөгө отургузабы, же кыйнайбы, өлтүрөбү? Бирок албетте ар кайсы мамлекеттерде идеология же болбосо дин үчүн кысымга алышы мүмкүн, бирок ишенгендигибиз үчүн же болбосо жакшы кабарды таркаткандыгыбыз үчүн дарга асып бизди өлтүргөн бирөө жок да. Биз өтө ыңгайлуу жашоодо жашап жакшы кабар таркатып жатабыз. Мен ыйык мамлекеттерге барып көргөнмүн. Ыйык жазууда Аян китебинде айтылган 7 жыйын Турциянын жанында жайгашкан. Бир нече саат машина менен барып, анан мага түшүндүрүп беришти, бул Эфес жыйыны жайгашкан жер деп. Эч нерсе жайгашкан эмес, бирок бул жыйын жайгашкан жер эле деп көрсөтүшкөн эле. Издери бар, жайгашкан жерлери. Ошол учурда элчи Павыл же болбосо башка элчилер ушунчалык
кыйынчылыктарды, азаптарды башынан өткөрүү менен ташбаранга алынып, ачкачылыкта, суукта, ошол кыйынчылыкты башынан өткөрүп, жакшы кабарды таркатышты эле. Ал эми биз аларга салыштырмалуу өтө ыңгайлуу самолет менен, автобус менен барып, гостиницаларда жатып, шунчалык ыңгай жашооду анан кийин алардын аткарган жашоосун көрүп, шунчалык жүрөгүң ооруйт. Биз дагы Машаяк үчүн, Теңир үчүн кандай азаптар болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы биз башыбыздан өткөрүүгө даярбыз деген чечим чыгарганмын. Кыйынчылыкпы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, ачкачылыкпы, жылаңачтыкпы, коркунучпу, кылычпы. Кылыч деген башыбызды алып салса дагы, ушунун бардыгы, ушулардын бардыгын биз жеңип чыга алабыз. Кандайча? Кудайдын сүйүүсү болгондуктан. Өлүм, сенин ууң каякта? Биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын Ыйса Машаяк өлүмү менен жеңип чыккан. Машаяк үчүн кыйналып өлсөк дагы биз ага кубанычыбыз керекпиз. Анткени элчи Павыл айткандай, мен күрөштүн аягына чыктым, ишенимди сактадым. Эми мени ишенимдин таажысы күтүп турат. Бир гана мен үчүн эмес, Ыйса Машаяк үчүн жашаган, адилет жолунда жашаган адамдардын бардыгына ал берилет. Машаяк үчүн жашаганга даяр болгон адамдар үчүн адилеттиктин таажысы күтүп турат. Элчи Павыл айтат, мен Машаяктан үлгү алгандай, силер дагы үлгү алгыла. 1 Корунтуктар 11 бөлүм 1 аятта айтылат. Менден үлгү алгыла. Элчи Павыл, элчи Петр буга чейин жашаган ишеним жолундагы адамдардын бардыгы ушундай жашоо менен жашашты го. Дагы бир жерди ача кетели. Ырдын ыры, насаатчыдан кийинки китеп Ырдын ыры. Өтө жакшы аты бар. Ырлардын ыры. 8 бөлүм 7 аят. Ырдын ыры 8 бөлүм 7 аят. 8 бөлүм 7 аят. Чоң окуйбуз. Сүйүүнү чоң суулар да өчүрө албайт. Дарыялар каптай албайт. Адам сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе, ал жек көрүүнү менен четке кагылып калмак. Ушул сүйүү, бул Кудайдын сүйүүсүн билдирет. Кудайдын бизди сүйгөн сүйүүсү суулар дагы өчүрө албайт. Дарыялар да каптай албайт. Топон суу каптаса дагы ал сүйүүнү өчүрө албайт. Адам сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе дагы, ал жек көрүүнү менен четке кагылып калмак. Бүт байлыгын берсе дагы адам. Мен бүт байлыгымды берейин, бирок мени сүйүп бер. Сен кызык адам экенсиң, сүйүүнү акчага сатып алат деп ойлойсуңбу? Деп четке кагылып калмак. Бул Кудайдын сүйүүсүнө байланыш сөздөр. Анткени анын сүйүүсү жеткилең сүйүү, түбөлүк сүйүү. Ошол сүйүүгө биз ээ болдук. Кудайдын сүйүүсү менин жүрөгүмдө жашайт. Сүйүүнүн оту эми менин жүрөгүмдө. Биздин жүрөктөрүбүздө топон суу болсо да, дарыялар болсо дагы, суулар
ал сүйүүнү өчүрө албайт. Бүт байлыкты берсе дагы ал сүйүүнү өзгөртө алабы? Мен кызыктуу бир окуя айтып берейин сиздерге. Бир парктын ичинде күн сайын эртең менен сейилдеп жүргөн бир аял киши бар эле. Спорт менен машыгыш үчүн ошол аял жүрөт. Анан күндөрдүн биринде бир эркек киши аны аялды көрөт. Ал аялды көрсө, сырткы келбети дагы ушунчалык жашынакай сулуу, анан бир эле көрүп ушунчалык аялды жактырып көрүп калат. Ал эркек киши өзү жалгыз жашаганбы, аял өлүп калганбы мен билбейм. Ушунчалык аялды жакшы көрүп калат. А бирок ошол эркек киши ушунчалык бай болот. Анан күйөөсү бар аялды ал тартып ала албайт да, зордоп кыйнап ала да албайт. Анан күндөрдүн биринде жок, бул күйөөсүнөн мен уруксат алышым керек деп ойлойт. Анын үйүнө келет, билесизби, сенин аялың мага ушунчалык жагып калды. Бирок анын күйөөсү бар экендигин билип, мен сенден уруксат сураганы келдим. Эгерде сен өз аялыңды мага берип кое турган болсоң, анда сага $400 миллион бермекмин. Анан күйөөсү эмне кылды деп ойлойсуздар? Күйөөсү менимче кедей болгон окшойт. $400 миллион мен квартирада сатып алам, балдарымды үй менен камсыз кыла алам деп ойлоп, окей деп жооп берип коет. Бирок негизги көйгөй бул аялда. Аял бай эркек өзүн жакшы көрөм дегендиктен ошол бай күйөөгө чыгып алса, мен ушунчалык бай болуп жашайм, ошондуктан өзүм үчүн жыргап жашай берейин дагы, күйөөмдү, балдарымды четке кагып коеюн деп айтып коет экен. Ошондуктан силер дагы сейилдеп паркка чыгып көргүлө, балким ошондой бай адамды жолуктуруп калаттырсыздар. Албетте ал туура эмес, бул чынында болгон нерсе. Анткени адамдардын баардыгы билген нерсе, бул өтө эле туура эмес нерсе. Аялды эле элестетип көрсөңүздөр, бай эркекти жолуктурам деп эле өзүнүн үй бүлөсүнөн кантип баш тартат, кантип аларды четке кагат. Анан күйөөсүн элестетип көрсөңүздөр, акчага кызыгып өзүнүн аялын бирөөгө сатып жибереби? Сүйүү деген андай нерсе эмес. Өлүмдөн дагы күчтүү нерсе бул сүйүү деп айтылат. Бүт байлыгын берсе дагы ал сүйүүгө ээ боло албайт, четке кагылып калмак дейт. Анан кантип акчага өзүнүн аялын сатат. Аял дагы кызык, акчага кызыгып, өзүнүн күйөөсүн, балдарын таштап, бай эркекке кетип калганы. Кудайдын сүйүүсү андай сүйүү эмес. Түшүндүңүздөрбү? Андан аркы кызыгы дагы бар, аны эмкиде айтып берейин. Сүйүүгө байланыш окуялар өтө көп. Ошондуктан биздин Кудай Теңир бизди кандайча сүйдү, ошону биринчиден жакшылап түшүнүп алалы. Кудайдын сүйүүсүн таанып, билип, ага ишендик. Сөз менен жеткире алгыс кубанычка ээ болуп биз кубанабыз, шаттанабыз. Тозоктун түпкүрүнө бара жаткан бизди Кудай өзүнүн ошол улуу сүйүүсү менен бизди куткарып алды. Эми биз Кудайдын сүйүүсүнө байланып, Кудайдын сүйүүсүнө тил алчак болуп жашайбыз. Эмки саатта да кененирээк айтып берейин, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата. Биз күнөөкөр болуп жашаган учурда, Кудайдан алыс болуп жашаган учурубузда, жаман иштерибиздин негизинде душман болгон учурубузда бизди сүйүп, Ыйса Машаяк биз үчүн төккөн улуу кан аркылуу күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирип, өлүм бийлигинен куткарып алып, бизди түбөлүктүү асман падышачылыкка жиберген
үмүтүңүз үчүн ыраазыбыз. Мындан аркы жашообузда бир гана сиздин сүйүүңүзгө байланып, сиздин даңкыңыз үчүн, сиздин эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн дайыма бизди жетектеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.